колдой турган, колдоо таба турган жол бар бекен? Биз Кыргызстан боюнча өндүрүш зоналарды ачып келатабыз. Биз атай жаңы мыйзам кабыл алдык, индустриальный парк жөнүндө мыйзам кабыл алдык. Сиздер жакшы билесиңер, биздин азыркы экономикабыз өсүп келатат, бирок биз 2030 жылга чейин биз жаңы өндүрүштөрдү ачуу деген пландарды койдук да. Ошон үчүн жаңы өндүрүштөр пландарды койдук. Ошого биз Кыргызстан боюнча өндүрүштүк зоналарды ачкандан кийин биз келаткан инвесторлорго шарт түзүп беришет. Бул жер, бул суу, бул электроэнергия, бул канализация жана башка мындай инфраструктура мындай субъектилерди кылып беришекпиз да. Ошон үчүн мына биз азыр Кара Суу районунда болдук, бүгүн мына Ош шаарда болуп атабыз. Эмне үчүн буну жасап атабыз? Бул жерде жумуш орун. Анан кийинки биз мындай айткандай өндүрүштүк маданиятты жаңыдан жасап атабыз. Бизде азыр өндүрүштөр ачык айтканда анча-мынча шаардын ичине кирип кеткен, райондун центрлерине кирип кеткен, ушулардын баарын сыртка алып чыгып атабыз. Мына бул жерде азыр биз Ош шаардын долбоорун көрүп атабыз. Бул жерде бүт баягы айыл чарба багытындагы өндүрүштү бул жака алып чыгайын деп атышыптыр. Бул жерде мына суу сактагычты куруп атышыптыр. Суу сактагычтын негизинде бул жерде тоют базаны өркүндөтөбүз деп атышат. Бул жакта анан кийин мал чарбачылык жана сүт багытындагы бир топ иштерди аткарабыз деп атат. Биздин менин өз негизи миссиям бул жерге инвесторду тартып келиш, анан кийин уларга жакшынакай шарт түзүп бериш. Азыркы учурда бул жерде мэрия өзү акча каражаттын эсебинен бүт инфраструктура бүт жасап атыптыр. Башка жакта биз башка райондордо эми сиздер жакшы билесиңер, анча-мынча бизде айыл өкмөттөр дотация турат. Аларда акча жок. Ошо мамлекет тарабынан инфраструктураны мамлекет тарабынан акча каражатты бөлүү деген тапшырма президенттен койду. Мен азыр мына Кыргызстан боюнча кыдырып чыктым. 243 долбоорду карап чыктык. 647 миллиард сомго долбоорлор уже бизде даяр. Бирок инвестор табыш керек жана каржы булактарын табыш керек. Мына ошондой сыяктуу иштер жасалып атат. Эртең дагы биз Чүйгө барабыз. Чүйдө дагы карайбыз ушундай проп зоналарды, анан кийин Талас бүт райондордо жасайбыз.